Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, трудовой договор жасап беребиз. Эң башкысы өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы. Эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, биз аркылуу алсаңыз болот, 100% кепилдик менен. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000ден жазаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 1100 рубльга жазатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андыктан экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла берсеңиз болот. Тасманын башында эле кооптуу кылмышкерлердин бири Кейн Бёрджисти атайын топтун кароочулары жетектеп ооруканага алып келишет. Анткени Кейндин апасы катуу оорудан улам өлүм алдында жаткан болчу. Кейн апасын акыркы жолу болсо дагы көрүп коштошуп алуу үчүн келип, өкүнүчтүүсү ооруканадан чыккан аял Кейндин апасы көз жумгандыгын кабарлайт. Анда Кейн болбой эле мен апамды көрүшүм керек деп ичкериге кирип барышат. Апасынын өлүк денесин көргөн соң андан кечирим сурап, дароо эле жанында турган кароочулардын эстерине отурат да оорукананын артындагы чыгыштан качып кетип калат. Андан Кейн кандайдыр бир көңүл ачуучу жайга келип, аны киргизбей жолду тосуп жаткан эки кароолчуну эки жака чачыратат. Сыягы ал бул жерге атайын эле бир пландар менен келдиби айтор. Алгач ашыкпастан ичимдик алып иче баштайт. Ошондо ал жерде отурган бир канча адамдар сүйлөшүп жатышкан. Алардын арасындагы бирөөсү кечээ болгон окуяны айтып берип, караңгы жерден бир адам чыгып келип досунун колун жарадарлаганын айтат. Досумдун колун жарадарлаган соң мен ал адамга өзүм барайын десем, ал менден корктуба айтор качып жашырынып жок болуп кетти деп айтат. Дал ушул сөздү уккандан кийин Кейн карман албай күлүп жиберет. Баары таң калып карап калышса, Кейн аларга окуя таптакыр башкача болгон деп айтып бере баштайт. А может быть, пора рассказать своим приятелям всю правду? Тем? Көрсө алардын биринин колун жарадарлаган дал ушул Кейн болуп чыгат. Кара терлүү адам Кейнге келип сайла баштаганда, Кейн анын колун жарадарлап, бул жерде мактанып жаткан адам болсо Кейнди тааныбай эле качып кетип калыптыр. Муну укканда ал жердеги банда мүчөлөрүнүн кыжырлары келе баштап, бирок Кейн мылтыгын алып чыгат да бардыгын коркута баштайт. Кейн аларга мен негизи силерге келген жокмун. Мен силердин башчыңар Линкольн Бёрджиске келдим. Аны бул жерге чакырып бергиле деп айта баштаса, аркы бөлмөдөн Линкольндин оң колу болгон Хайн чыгып калат. Анда Кейн баарыңар колуңарды көтөрүп кыймылдабай тургула деп айтып эшиктерди жаап, кол салганга аракет кылган бирөөсүн бутка атып салат. Андан соң ал кечке бакырып токтобой жаткандыктан Кейн аны бир тээп уктатып салды. Андан соң Кейн аларга бир баштыкты ыргытып, баштыктын ичинде болсо алардын досунун кесилген колу бар экен. Кейн тамашалашпай эле бул жолу өтө катуу даярданып келгенин түшүнүп калган Хайн дароо эле башчысы Линкольнга телефон чалат да бул жака келүүсүн суранат. Көрсө алардын башчысы болгон Линкольн Кейндин бир тууган агасы экендиги белгилүү болот. Ошентип алар Линкольнду күтүп калышып, Линкольн келгенче Кейн ал жердеги эч нерсени түшүнбөй турган адамдарга окуяны башынан айтып бере баштайт. Көрсө мындан 7 жыл мурун Кейн өзүнүн жашоосу менен эле алек болуп жүргөн кези болчу. Ал эрежесиз эр мушташтарга катышып, мушкерлик кылып ар кандай байгелерди утуп алчу. Күндөрдүн биринде ал агасынын бандасына келип жолугуп, мен спорттук зал ачайын деп жатам. Ошого мага баштапкы капитал керек болуп жатат. Буюрса иштер жакшы болуп кетет деп агасына кайрылат. Анткени Кейн агасы ар кандай кылмыштуу иштер менен алектенерин жана анда акча бар экенин билчү. Бирок агасы Линкольн ага акча берүүдөн баш тартат. Анткени акыркы жолку эрежесиз эр мушташта Линкольн акча жасап алайын дегенби айтор Кейнден утулуп берип коюусун сураныптыр. Бирок Кейн агасынын сөзүн аткарбай эле каршылашын нокаут түшүрүп салган. Ушунун айынан Линкольн жана анын бандасы бир топ акча жоготушкан. Линкольн акча бербейин деп жатса, Кейт дагы ага нааразы боло баштап, Линкольн Кейнге сен мага анда бир ишти аткарып бер. Аткарып берсең мен сага акчаны берейин деп айтат. Ошентип Кейн канчалык криминалга жакындабайын десе да, акча алыш үчүн бир ишти аткарып бериши керек болуп калат. Линкольндун оң колу Хайн Кейнге түшүндүрүп, бүгүн биздин офистен бир аял ушул баштыкты алып кетет. Сен аны аңдып барып кайра ушул баштыкты уурдап келишиң керек. Ошону менен иш бүттү деп айтып тапшырат. Ты ведь и ее сможешь нокаутировать, верно? Дал ушундай кылмыш иши менен Кейн полицияларга кармалып калып, Англия боюнча эң кооптуу, коркунучтуу деген түрмөлөрдүн бирине түшүп калат. Көпчүлүк бул түрмөнү эт туурагыч деп да атап коюшат. Анткени бул түрмөнүн ичинде дагы кылмыштар көп катталып турат. Биринчи күнү эле Кейн жуунуучу бөлмөгө кетип бара жатканда, алдынан бир чоң адам чыгып аны менен мушташа баштайт. Кейн өзүнүн мушкердик жөндөмдөрүн колдонуп аны ары бери кыла баштаса, дагы бирөө арттан келип аны бычак менен саят. Дароо эле ачуусу келген Кейн анын да жообун берип, бирок дагы да адамдар артынан келип отуруп эле бир кезде Кейндин күчү жетпей калат. Алар Кейнди тегеректеп кармап алышып, оозун текпичке такап, бирөөсү кара кушка катуу тепкенде Кейн эсин жоготот. Ошентип Кейндин маңдайкы тиштери катарынан сынып, ал жердин тиш доктору болсо Кейнге арзан эле тиштерди салып берип коет. Мне нравится.
Я страшен, как 100 чертей. Күндөрдүн биринде апасы Кейнди көрүү үчүн келип, Кейндин бети башы тытылып жүргөнүн көрөт. Апасы Кейндин жазасын жеңилдеткенге аракетин кылып, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай. Агасы Линкольн болсо Кейнди көрүү үчүн бир да жолу келе элек. Ал керек болсо апасына Кейн өз күнөөсү үчүн түрмөгө түштү деп айтып коюптур. Ошондо агасы келип аны бир күнү бошотуп кетет деп үмүттөнүп жүргөн Кейн агасынан пайда жок экендигин түшүнүп бир гана өзүнө ишенип калат. Ошентип ошол эле күнү Кейн дагы эки түрмөкечке туш келип калып, эмнегедир эле алар ар дайым бычактарын дайындап эле Кейнди өлтүрүүгө ашыгышат. Кейн өзүнүн жанын аман алып калуу үчүн алар менен болушунча кармашып, өздөрүнүн бычагын өздөрүнө да каршы колдонуп жиберет. Аңгача болбой кароолчулар келип Кейнди болушунча сабап алып кетишти. Албетте Кейн мен өзүмдү өзүм коргодум, алар биринчи кол салып баштады деп айтса да, ага эч ким ишенген жок. Ошондуктан түрмөнүн жетекчиси ага түрмөдө отуруу мөөнөтүнө дагы бир жыл кошуп берди. Ошондон тарта Кейн өз бөлмөсүндө тынымсыз машыгып жатты. Анткени сыртка чыкса эле бардык түрмөкечтер ага душман болуп калганысып кол сала башташат. Ошентип күн өткөн сайын Кейн көнүп деле калды айтор. Күн сайын бир топ адамдар менен мушташат. Ошондо Кейнге дагы таң калыштуу болуп, эмне үчүн бардыгы эле мага кол салып жатат деп ойлоп, күндөрдүн биринде бир адам менен мушташып жатып, чындыкты билип калат. Көрсө Кейндин өзүнүн эле агасы Линкольн түрмөкечтерге жарыялап, ким Кейнди өлтүргөн болсо ага 20,000 фунт берерин айтыптыр. Ошондон тарта да Кейн үчүн күн сайын жашоо үчүн күрөш болуп, кайда барса да аны өлтүрөм деп аңдып эле калышат. Бирөөсү келип анын бетине кайнак суу чачып, бирөөсү келип бычагын сайып жатып, Кейндин бетинде ар кандай шрамдар, тактар көбөйө баштайт. Анысы аз келгенсип түрмө жетекчиси Кейнге дагы 2 жыл убакыт кошуп берип, изоляцияга да киргизип жалгыз камап салат. Буга чейин Кейн башкалардын колу бутун сындырып, эсин оодарып гана тим болуп жаткан болсо, кийинкилеринде ал ачуусуна чыдабай кээ бир түрмөкечтерди өлтүрүп салып жатты. Албетте ар бир мушташ ар бир өлтүрүүлөрдө Кейндин түрмөдө отуруу мөөнөтү ого бетер көбөйүп жатты. Анда санда баласын көрүп кетүүгө келип турган Кейндин апасы Кейндин аябай катаал болуп өзгөрүп баратканын байкайт. Ошону менен катар эле апасы Кейнге өкүнүчтүү жаңылыкты айтып, рак оорусуна чалдыгып калганын айтат. Анан да ал Кейнди жана өзүн сооротмуш болуп, бирок сен сарсанаа болбой эле кой, мени Линкольн абдан жакшы карап жатат деп айтат. Аны уккан Кейн апасынын да көңүлүн ооруткусу келбей, агасы Линкольн чындыгында кандай адам экендигин айта алган жок. Ошентип акыры апасы да оорудан улам көз жумган күн келип, апасын акыркы жолу көргөн Кейн эми ага чындап баары бир болуп калган. Ошондо ал кароолчуларды тындым кылып кишенден бошонуп качып кетип, бир канча күндөн бери ушул Линкольндун бандасын аңдып жүрүп, бүгүн ушул жерге келген болчу. Хайт Кейнге, сен 7 жыл аралыгында чындап эле өтө өзгөрүп кеттирсиң деп айтат. Анда Кейнге кантип ошол күнү полицияларга кармалып калгандыгы эсине түшөт. Хайттын түшүндүрмөсү боюнча Кейн бир аял алардын офисинен баштыкты алып чыгып кеткенде ошонун артынан аңдып барып, бир кезде анын баштыгын жулуп качып жөнөйт. Анда ал аял болгон күчү менен Кейндин артынан кубалап, Кейн болсо артка кайрылып аялдын кол баштыгын таштап, мага ушул эле баштык керек деп кичинекей баштыкты көтөрүп качат. Аял болсо кол баштыгына да карабай эле андан ары Кейнди кууп жөнөп, бирок жолдон аны унаа сүзүп кетип, аял ошол жерде мерт болот. Жолдун аркы өйүзүнө өткөн Кейн артын карап, аялдын жансыз жаткандыгын көрүп, ошол жерде токтоп эле өзү дагы нес болуп калды окшойт. Дал ошол жерден ал полицияларга кармалып, анан да аялдын өлүмүнө себепкер болуп калган. Детектив Кейнге, мен сенин агаң Линкольндун аркасынан 3 жылдан бери изилдеп келем. Агаңдын ушундай өтө жаман иштери бар. Ал өзүнө бересе адамдардын ушинтип жакындарына, досторуна наркотикалык заттарды же акчаны бир жака жеткиртет. Ал адамдар жеткирип бара жатканда Линкольндун өзүнөн эле адамы сага окшоп келип, акчаны же наркотикалык заттарды уурдап кетип, кайра эле Линкольндун өзүнө берет. Жыйынтыгында тигил адам Линкольнга өмүр бою карыз болуп, ошентип анын кулуна айланып курмандыгы болот же түрмөгө түшөт деп айтат. Биздин изилдөөлөргө караганда сенин агаң ушул күнгө чейин 150 адамды ушинтип түрмөгө киргизген деп айтат. Менин оюмча сен деле агаңдын кылмыштуу тобунда окшойсуң. Эгер кылмыштуу топто эмес болсоң, анда бизге агаңдын иштеринин баардыгын айтып бер. Мындайча айтканда агаңды бизге салып беришиң керек деп айтса, Кейн детективге, мен агамды сатпайм, эч нерсе айтпайм деп болбой коет. Бирок сержант Кейнди кишенделген абалда бир бөлмөгө алып кирип алып, уртокмокко алып агасынын иштери жөнүндө сураган. Анда Кейн эч нерсе айтпай каршылык көрсөткөнгө да аракет кылып, бирок сержант аны өтө мукаачылык менен сабаган болчу. Ошентип ушул нерселердин баардыгын эстегенден кийин бир кезде агасы Линкольн бир канча адамдар менен өзүнүн көңүл ачуучу жайына кирип келгенин көрөбүз. Ал иниси Кейндин боштондукка чыгып келгенин көрүп эле дароо жылуу сөзгө өтүп Кейнди алдап баштайт. Бирок Кейн аны дароо кагып, мен эми сенин жылуу сөздөрүңө алданбайм деп айтат. Анда Линкольн жерде жаткан адамын текшерип көрүп, көрсө ал кансырап жатып өлүп калган болот. Кандай болгон күндө дагы бул кезде Кейнге абсолюттук түрдө баары бир болуп калган болчу. Кейн агасына, менин бетимдеги бир канчалаган шрамдарды көрдүңбү? Мунун баарын түрмө кылган жок, мунун баарын сен кылдың деп айтат. Ошондо Линкольн Кейнге каршы чыкканынын себебин айтып, көрсө баягы Кейнди ууртокмокко алып сурак алган сержант Линкольнга байланышып, ал сени жана сенин бандаңды толугу менен сатканы жатат деп айтыптыр.
Ал мындайча айтканда ага инини күтүлбөгөн жерден кайраштырып койгон. Ошондо Кейн агасына: "Мен сени жана сенин бандаңды эч качан саткан эмесмин. Сен калп эле шылтоолой бербе. Мунун баардыгы жөн гана сенин ичиңдеги кара мүртөздүгүң" деп айтат. Анда Линкольн Кейнге: "Биз анда ошол сержантты чакыралы. Ал чындыктын баарын өз оозу менен айтып берсин" десе, Кейн агасына: "Эми ал сага чындыкты айта албайт. Анткени мен түрмөдөн качып чыккандан кийин биринчи кезекте эле ошол сержантка жетип барып, жекеме-жеке мушташта өлтүрүп салгам" деп айтат. Анан да "Мен апамды 20 мүнөт кечигип тирүү көрө албай калдым. Мунун баарына мени кеч алып келген кароолчулар күнөөлүү. Анын үстүнө апамдын акыркы мүнөттөрүндө сен да жанында жок экенсиң. Демек сен үчүн апам баары бир болгон. Бул дагы сенин кара мүртөстүгүңдү айгинелеп турат. Андан тышкары сенин кылмыштуу ишиңди айта турган болсом, сен өтө көп адамдарды азапка салгансың. Мен билгени эле 150 адамды түрмөгө киргизиптирсиң. Алардын жакындары жана балдары ушул күнгө чейин зарга акшап келишет" деп айтып, Линкольн жана анын оңголу Хайт ар нерселерди айтып актанып киришсе эле, ачууланган Кейн Хайттын башын чачырата атып салат. Бардыгы эмне кылаарын билбей туруп калышса, Кейн агасына: "Мен сенин бухгалтериң менен да сүйлөштүм. Эми сенин эсебиңдеги миллиондогон акчаларың жок" деп айтат. Көрсө Кейн апасынын өлүмүнө аз калган учурда баягы детектив менен сүйлөшүп, агасы жөнүндө баардык чындыкты ачып берерин айтып, болгону мени апамдын тирүү кезинде жолуктуруп койгулачы деп сураныптыр. Дал ошондо Кейн ооруканадан качып жок болгон. Кейн ал жердегилердин баардыгына: "Силер кете берсеңер болот. Мага агам Линкольн гана керек" деп айтат. Бирок Линкольндун буйругу боюнча эч ким сыртка чыкпай, тескерисинче Кейнге кол салууга дайынданып турушту. Кейндин артындагы бармен аял ичимдиктин идиши менен чаап жибергенде, салгылаш башталып, Кейн 2 жолу мылтыгы менен атканга жетишет. Андан соң Линкольндун ондогон адамдарына каршы күрөшө баштады. Кээ биринин колун, кээ биринин бутун сындырып, өзү да бир топ сокку жеп колуна курал тийгенде аткылап салып жатты. Узак кармаштын аяк жагында дагы бирөөсү Кейнди бычак менен жарадар кылып, бирок Кейн болбой эле бүт баардыгын тындым кылып салат. Анткени түрмөдө Кейнде мындай мушташтар тынымсыз болчу. Аягында баарына таң калып калган бармен аял менен эле Линкольн калат. Будем здоровы. Ошондо Линкольн Кейндин жанагы куралын ала калып аны атканга аракет кылып, бирок Кейн жана аны 2 жолу атып жибергенге жетишкендиктен куралда ок жок экендиги билинип калат. Анда Линкольн дароо эле бычагы менен инисине кол салып, бирок өз бычагы өзүнө карай багытталып өз курмандыгына айланат. Кейн болсо бармен аялдан кечирим сурайт да ал жактан чыгып кетет. Ал эми жанагы Линкольндун миллион акчасынын бир бөлүгүн Кейн детектив менен биргеликте баягы 150 адамдын үй бүлөлөрүнө бөлдүртүп берет. Ошондо Кейн жок дегенде ушул 150 үй бүлөгө жардам бергенине бир четинен сүйүнүп, бир четинен өзүнүн жашоосу андан ары кандай болору туңгуюк болуп турду. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.